Assalamu alaikum hurmatly Teskabardын görüşçülері, kutmandуу күнүңүздөр менен кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн биз Teskabardын бул чыгарылышында Тойчу айылынан сатыла турган эки чекти тартып көрсөтмөкчүбүз. 12 сотуктан 24 сотук. Эгерде сиздер ушундай жер издеп жаткан болсоңуздар, даректи сиздерге түшүндүрө кетейин. Өзгөн тараптан бери карай жүрсөңүздөр, Садырбайдан чыккан деле жолдун оң тарабында жайгашкан могул Тойчу айылыны жолуктурасыздар. Эгерде ош тараптан келген болсоңуздар, өзгөн тарапка кетип атканда Садырбайга жетпестен жолдун сол тарабында Тойчу айылынан кире бересиздер. Султан уулу Шакир атындагы көчө экен. Ушул көчөдөн ылдыйлап 500 метрдей жүрсөңүздөр мечит жолдун оң тарабында жайгашкан. Анын артындагы Турдуев Буркан аталышындагы көчө менен оңго буруласыздар. Ошол көчөдөн чыкпастан ылдыйлап бурулуп отуруп, жанагы 200 метр ылдыйга түшсөңүздөр, биз айтып жаткан 24 сотук жер тилкеси ошол жерде. Жердин өзүнө барып дагы сиздерге кененирээк адрести, маалыматты беребиз. Жүрүңүздөр. Жанагы биз айткан дарек менен келатасыздарбы? Мечиттин оң тарапка бурулганда эле ушул көчөнү учуратасыздар. Жолуна шебен төгүлүптүр. Бурулуп эле 100 метрдей ылдыйлап келип, оң тарапты карап келсеңиздер, могул бош турган жерге көзүңүздөр түшөт. Ушул жер сатка коюлду, ээси менин жанында турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды өзү берет. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Амансызбы? Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Белиңер жакшы. Ушул жерди сатка койдуңуз. Сатка койдук. Узун туурасы канча сотук? Бир 2 чек, 12 сотуктан 24 сотук. Узуну 64, туурасы 38. Чек аралары ошондо кайсыл жерден болуп калат? Чек аралары ошо зым тартылган жер чек ара болот. Мына кошунаңыздын тартып койгон зымдары кошуна менен болгон чек ара экен. Көчө тарабындагы чек арасы мына талдан болуп калабы ошондо? Талдан болуп калат. Түшүнүктүү. Ал эми бул жактагы чек арасы ошондо менин түшүнүшүм боюнча мына бул Песка блоктун берки бурчу, Суга суу келиптир. Суга суу бул жагынан дагы, бул жерден дагы кетет суу. О, нарактан чоң арык кеткен, таш арык. Мына тал теректер турган жерден. Талдын астынан. Түшүнүктүү. Ушул жерден суга суу келиптир. Ал эми таза суу барбы? Таза суу ушул жерден өткөн. Куттум ушул жерден казылып өткөн. Таза суунун оруду ушул жерден казылып өтүлүптүр. Демек үйдүн ичине чейин тартып алса болот кийин келечекте. Үй сала турган болсо. Жалпы жердин аянты 24 сотук. 24 сотук. 2 чек. 2 чек, ооба. 6 сотуктан 12 сотуктан 2 чек 24 сотук. Наркы тарабы жанагы соседиңиздин берки тосулган жери, мындайча айтканда тал теректерди көрүп атасыздарбы? Ошол жерден болуп калабы? Ооба, ошол жерде чоң арык бар. Таш арык. Ошол чек ара. Түшүнүктүү. Жердин баасыны канчага баалап атасыз? Эми жердин баасын ошо миллиондон 2 миллион деп атам. 2 чек болгон үчүн 2 миллион деп атам. 2 чек бирге жакшы тегиз жер, үй салса дагы, сарай салса дагы бүт нерсеге ыңгайлуу. Өтө кеңири. Кеңири. Ошондо жанагы Ош Өзгөн трассасынан бери карай жүргөндө Тойчу айылынан канча 1 километрдей жүрдүкпү? 1 километр, узагы 1 километр да. 800-900 болуш керек. Түшүнүктүү. Жолуңуздар асфальт болгон? Тегиз. Шебен төгүлгөн. Жолдон эле түзүп келдик го. Жери кара топурак экен. Жери кара топурак. Эгин эксе дагы өтө мол болот. Бүт жерге ыңгайлуу. Түшүнүктүү. Документ жагы кандай болуп калган? Документ жагы сразу кызыл китеп алган адамга кылып беребиз. Кызыл китеби даярбы азыр? Даяр. Түшүнүктүү. Мечит, мектеп, бүт бар. бала бакча. Бала бакча дагы бар. Эгерде бала бакчага бара турган болсо, кайсыл жактан барып калат ошондо? Ошо жанагы чыккан мечиттен эле чыгып туруп оңго келсе, ал жерде мектеп бар. Ушул туштарда мектеп жайгашкан. Ушул жерде мектеп бар. Болжол менен бир 100 метрдей чыгабы? 200 метр ам деп коелу. 200. 200 метр бассаңыздар мектеп бар экен. Ал эми бала бакчага? Бала бакчага ошол мектептин жанында эле бала бакча түшөт келечекте. Жанагы мечиттин жанына түшөт турган келечекте ошол жерге түшөт деп атат. Анан болбосо мына Садырбайда чоң бала бакча бар. Ошол жерге барып апарышат. Түшүнүктүү. Эгерде ушул көрүүчүлөрдөн суроо жаралып калышы мүмкүн. Бир чекти бөлүп сатабы экен же 2 чекти бөлүп сатпайбы экен деп. Эми сүйлөшүүлөр болот. Сатуу жолдору барбы? Сүйлөшүүлөр болот.
ыңгайлуу, кимге ыңгайлуу болсо ошондой сүйлөшө беребиз. Түшүнүктүү. Свет келген. Свет бар. Жакшы. Уктуңуздарбы? Суга Биягы суу. дагы ээн уже үлүштөр, талалар кеткен. Малга, немеге жакшы. Жактан эле чыгып талага кетет. Түшүнүктүү. Эгерде Эгерде жол менен түшүп кетет. Бул жагынан дагы бүт арбыз, эгин, тегин бүт нерсенин баары ушул жакта пышат. баардыгын кылса болот. Болот. Түшүнүктүү. Кылган эле адам болуш керек да бул жерге. Эгерде сиздер мал чарбачылыгы менен көптөн бери алектенип жүрсөңүздөр, же болбосо ушундай кеңири жерден жер издеп жүргөн болсоңуздар, ушул видео сиздерге арналат. Өзүңүздөр азыр видеодон уктуңуздар, ээси айтты бул жагы кенен тала деди. Дыйканчылык кылсаңыздар деле, мал чарбачылыгында ошол жакта малды кенен жайып деле жашасаңыздар болот экен. Жакшы жер экен. Бир айылдын мындай четки тарабында, бирок центральный жерге, трассага жакын жайгашыптыр. Туура айттымбы? Ооба. Түшүнүктүү. Алмашуу жолдору барбы? Жок, алмашуу жолдору жок. Квартира? Жок. Мына акчага сатасыз. Мындай коюу берүү убакыт барбы? 1-2 айга Эми ишеничтүү ушундай эле деп байланышса болот, эми караштырып көрөбүз да варианттарын. Түшүнүктүү. Анда ушул видеого мен ээсинин номерине камтыйм. Өзүңүздөр чаласыздар, байланышыңыздар, содалашыңыздар. Ушул жер сиздерге насип кылсын. Жакшы жер экен. Толук маалыматты бердикпи? Кошумча маалымат барбы? Болду, эми кошумча маалыматында телефондо чалгандар, кызыккандар болсо дагы, кызыккан суроолор болсо чалып жооп беребиз. Өзүңүз жооп бересиз. Ооба. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Ушул жерге үйүңүздөрдү салыңыздар. Коро мал сарайга бүт кенен жер экен. Огород кылып өзүңүздөргө жанагындай болгарский помидор, бүт мөмө жемиштерди эксеңиздер дагы кенен жер экен. Эгерде сиздер ушул 24 соттук жер тилкесин сатып алсаңыздар, сиздерге ушул жер насип кылсын. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Ээсинин номерин экранга камтыйбыз, өзүңүздөр чалыңыздар, содаңыздарды берсин.